мисалга мына МРТ аппараты болгонда проблемасы кичинекей балдар бул жерге тыныч жатпай ыйланат. Анан ошол проблеманы кантип чечиш керек? Булар мисалы биз врачтарга бала МРТ аппаратын кошуу үчүн жана врачтарга тынч өз ичин жасоого кантип жардам бере алабыз? МРТ аппараттын конструкциясын өзгөртө албаганыбызды эске алып алуу менен. Бул ограничение бар да бизде. Ошондо булар ошол формуланы жазганда сизде бир идеялар пайда болот да. Буларда ушундай идея пайда болгон. Алар балдардын ар бир МРТ аппаратын мындай жерде морской капитан кылган, бир жерде космонавт кылган, ошого жараштырып мындай геймификация кошуп сүрөттөрүн анан ата-энелер балдарын алып келатканда сен космонавт болосуң ушул жерде 5 мүнөт тыныч жатсаң деп алып келишкен дагы. Анан балдары жатып беришкен, анан аларга кичинекей сертификат берген, сен космонавт болдуң деген. Анан врачтардын да убактысы аз кеткен, анткени балдарды успокаивать эткен. Ошондой маселелер чечишкенде, могул формула сизге ошондой бир маселе чечкенге жардам берет. Жаңы мындай идея тапкан. Ошон үчүн азыр ушул формулага көбүрөөк көңүл бурабыз. Дизайн мышленияның формуласы, дизайн синтингдин формуласы. Бул формуланы өзүңөргө жазып алсаңар, любой проблема, маселе чыкса, ошого коштуруп брейншторминг кылсаңар, мозго коштуруп, ошондо жакшы болот да. Жаш келиндерге кантип үйдө отуруп акча табууга жардам бере алабыз. Анын эшке баласы бар экенин эске алганда деген сыяктуу да. Да, вот эти тестировщик отпасть, вот их что такое? Как раз таки мобильную терпение важно тестировщик. Анын ноутбугу жок экенин эске алганда. Болбосо интернетти стабилдүү эмес экенин эске алганда деген сыяктуу да. Психологдор